Амансыздарбы мекендештер. Бүгүн сиздерге эмне айткым келет. Мен өзү ушул музыкальный инструмент саткан дүкөнүмдөн сырткары колум бош убакыттарда ушул сот заседанияларында ушул өзүбүздүн кыргыз мекендештерге ушул темир тордун аркасында калып кеткен кыргыз мекендештердин сот жүрүү процесстеринде ушу кыргыз тилинен орус тилине которуп переводчикта болуп иштеп келемин. Буга уже 1,5 жылдан бери барып иштеп жүрөмүн. Ушундай сот заседаниялары болгондо, колум бош болгондо мага ушу чакыруулар келет. Ошол чакыруулар менен барып, ушуларга котормочу болуп дагы кызмат өтөп жүрөм. Акыркы күндөрү көп жумуштан колум бошобой көп барбай аттым эле. Бүгүн дагы бир сот ишине барып келдим. Эртең менен 2 саатка Преображенский судта болду. Өзүбүздүн 27 жаштагы кыргыз жараныбыздын ушу акыркы соту болду. Буга чейин дагы 3 жолу соту болгон, ал сотторунда дагы барып переводчик болуп катышып жүргөнмүн. Бүгүн ушу решающий эң акыркы соту болуп, 14 жылга темир тордун аркасына кирип кетти. Ошон үчүн бүгүн бир аз маанайым жогорак. Ушул сот иши, ар бир сот ишине катышканда ушунчалык ушул өзүбүздүн жердештерге жүрөгүм ооруйт. Ушул ар бир ошол сот процесси бүткөндөн кийин бир жума ошол кыжалат болуп, ошол баланын тагдыры менен ошол баланын кийинки тагдыры кандай болот деп ошол өзүмдүн жүрөгүмө жакын кабыл алып алгандыктан акыркы кездерде ушу көп эле ушундай чакыруулар болгондо отказ кылып жүрдүм эле. Бүгүн да ошол мурунку катышып жүрдүм эле, ошол баланын акыркы соту катышып бер деп суранганынан бардым эле. Барсам ушу бул деген өзүбүздүн жаран Оштун тургуну 27 жашта. Бирок тилекке каршы аты жөнүн именно Оштун кайсыл жеринен экенин сиздерге айта албаймын. Бул деген мен аны айтканга акым дагы жок. Бул бала ошол Телеграмдагы Мекенчил Кыргызстан деген сайт бар экен. Ошол сайтка жумуш издеп гана кирип калыптыр. Кирип калганда ушул балага ушул оңой подработкалар бар. Бир күнүнө ушу 1-2 саат гана жумуш кыласыздар, 4,5 миңден төлөп беребиз деген ушул сайтка кирип калган экен. Киргенде ушул балага айтыптыр. Биринчи күнү барып эле бул бала колго түшүп калып атат. Ага чейин ошол бул Битцевский лес деген ушу Чертаново жактагы лестеги болгон иш экен. Ошол жактан ушул Краснобогатырская деген улицага ошол жака алып барыш керек экен да. Ошол бул балага приложениясына ошол жердин координатын көрсөткөн экен. Ошол координаттан барып, ошо токойдун координаты берилген экен. Ошол токойдо көмүлгөн нерсени алып, Краснобогатырская улицадагы адреске, ушу координатка ошол жака алып барып жеткизесин деген ушу биринчи күндөгү ушу иш күнү экен эле. Билбестен эчтекен билген жокмун деп айтып атат. Эми билип билбей кылганын мен анын нерсени сиздерге эчтеке деп айта албаймын. Буга мисалы ошондо бул бала барганга чейин эле бир күн мурун орус бир аял ити менен итин ойнотуп, ушу токойдо ойнотуп жүрүп, ити казып бир 953 граммдагы пакеттеги ар түрлүү ичин, бир пакеттин ичинде майда пакеттер, ар түрлүү майда пакеттерге оролгон бир ушундай бир түйүнчөктү таап алыптыр ити. Анан ал аял итине барып эле итинен колунан тартып алса эле, ушундай пакет ичинде да бир калаты ушундай кичинекей майда пакеттеринди көрүп, коркуп кетип жолдошуна чалып туруп, ушундай бир пакет таап алды, итим эмне кылсак болот деп ошентсе, жолдошу ордуна кайра көмүп кой дагы, сен эчтекени көрбөдүң, билбедим болуп, ал жактан тез алыска кетип кал, бул нерсенин арты жаман болот деп коркутуптур. Аябай корктум дейт, ошол аял бүгүн сотто как свидетель катары показания берди, көрсөтмө берди. Анан кайра 1 саат ошол жерде ойлонуп отурдум дейт, кайра ордуна көмүп коюп элечи. Ойлонуп отурганда анан коркуптур дагы, анан ушу полицияларга звонок кылайын деп туруп, анан милицияларга чалыптыр да. Милицияларга чалганда милициялар ошол жерден жылбай туруңуз, ошол координатты бизге көрсөтүп коюңуз деп, анан милициялар келип, баягы координатты казылган ордуна казылган жерге ордуна көмүп койгон экен. Ошол көмгөн жерге тийишпей эле ошо координатты алышыптыр дагы. Ошону күндөп, түндөп ошол жерде гражданский кийимдерди кийип алып, баягы жерди аңдып баштаптыр, ким келет экен деп. Ошол биринчи күнү аял таап алгандын күнү кечке ошол жерде кооруганда келбептир. Эртеси күнү ушул өзүбүздүн жердеш бала телефонун алып алып, ушу жалбырактардын арака берака түртүп, бир чубук менен издеп жүрүп, ошол бала ошол жерден кармалып калыптыр да. Ошол бала немеге наркотикке деле жетпептир.
бирок ошонун жанын казып чукулап, жерлерди чукулап, ушу координатын карап, бирөөгө телефон чалып отуруп, ошондой кылып аткандан ушу подозрительный да, ошол жерден кармап, анын мойнуна коюшуп, телефонун колунан жулуп алса, ошол жердин координатын ошол жерде жанагы бир күн мурун жана орус аял таап алган наркотик, анын дагы эмеси көп, 953 грамм, ушу 1 килограммга жете турган эме. Бая баланы коркуду, ошол жерден эле нарак беракка өтүп аткан элдерди чакырып понятой кылышыптыр. Понятой кылып эле эки следователь, ошо кармаган следовательдер дагы показания берип атышат. Бул бала безилдеп атат. Силер менин ошол эмени казганымы кармаган жоксуңарго депчи. Колуңар менен кармабаган менен сиздин телефонуңузда ошол жердин координаты болуп атат деп балага ушу күнөөнү ыйгарып атышат да. Бала күнөөнү дагы деле мойнуна албай атат. Мен бирок эмесин телефонда перепискасында ошо координаттан таап казып алгандан кийин Краснобогатырская улицага жеткизесиң деген ушул перепискалар барынан ушул баланынга ушул күнөөнү ыйгарып атышат да. Ошондон ушул бала былтыры сентябрь айларында түшкөн экен. Ошондон бери ошо СИЗОдо жатып, кайра сот иши болуп, бир свидетель келбей калып, дагы бир эмеси толук болбой калып, ошентип бир 3 жолу сот болуп, ушу акыркы 4-чү сотунда ушу 14 жыл берилди. Адвокаты дагы аябай аракет кылып жүгүрүп, аябай аракет кылса дагы 14 жыл берилди. Бирок бала айтып атат, апелляцияга берем, мен күнөөмү мойнума албайм деп атат. Бирок 14 жыл деген өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн дагы да улуу урматтуу жердештер, ушул жаш балдарыңыздарга бардыгына ушу жакшылап түшүндүрүп жеткизип койсоңуздар. Ушуга окшогон ушу Мекенчил Кыргызстан деген телеграмда ушуга окшогон сайттар бар экен. Мындан башка дагы көп интернет булактарынан ушуга окшогон кайрылуулар аябай көп экен. Ошол кайрылуулардан ушу балдар жумуш, кичине жумуш таппай калганда эле өзүңүздөр билесиздер, ушу Россиянын жеринде иштегендер, бир күн иштебей, 2 күн иштебей калган адам аркага минуска кирип кетет. Ошондон ушуга окшогон азгырыктарга ушу жаш балдарыбыз, өзүбүздүн жаш кулундарыбыз оңой ишенип, ушул мени көрбөй калат же билбей калат, бир алып барып берсем 4,5 миң алып кетем дагы, эртең келбей коем же ушинтем же кармалбай калам деп ушундай ойлор менен ушинтип кирип кетип атышат томиртордун аркасына. Эми 14 жыл элестетип коюңуз, 37 жаштагы бала, 27 жаштагы бала болсо, ага плюс 14 жылды өзүңүздөр ойлосоңуздар. Эми ал бала кандай болуп чыгат, ал баланын келечеги, эми ал түрмөдө кандай болот, тем более бунун статьясы оор болгондуктан эч кандай жеңилдик жок. Бир күн жатканын бир күнгө эсептейт экен. Мисалы үчүн жеңилирээк жаза болсо 1,5 сутка, 2 сутка, 3 суткага эсептелет жаткан күндөрүчү. Булардыкын УДО дагы болбойт экен, буларгачы эч кандай жардамчылык болбойт экен. Ошондуктан ата-энелер балдарыңыздарга дагы жеткизип койсоңуздар сураныч. Ушу балдар, жаштарыбыз, өзүбүздүн ушу жердештерибиз, кулундарыбыз ушуга окшогон азгырыктарга азгырылбаса, ушул ак эмгек менен, адал эмгек менен гана иштеп, ушул өзүбүздүн мекенибизге эсен аман, ата-энесинин, бала чакасынын, жарынын алдына эсен аман барышса ушу балдарчы. Эми 14 жыл деген өзүңүздөр жакшы эме ойлоп көрсөңүздөр. Мен ошол жерден бир аз маалымат алып, адвокатынан, следователинен бир аз маалымат алып сүйлөшүп, ушу 3-4 сотуна катышкан үчүн адвокаттар менен тааныш болуп калганмын. Ошон үчүн кандай буларга жардамдар кылса болот десем, буларга эч кандай жардам жок. Эми бир гана ошо Кыргызстанга эле которуп алуу эле болбосо, андан башка ушул Россиянын ал жагына, бул жагына ушу которулуп ушул эмесин өтөйт экен да, жазасын. Ошол эле жолдору бар дейт. Эми ата-энеси, бир туугандары менен ошо через ФСИН аркылуу электронный письмо кат алышып турса болот экен. Ага дагы ошол жакындары өздөрү төлөп кат жазат. Катты дагы ушу орус тилинде жазсаңыздар, кыргыз тилинде жазсаңыздар да болот. Кыргыз тилинде жазсаңыздар бир жуманын ичинде катыңыздар жетип силерге кайтат. Себеби орус тилинде жазсаңыздар 3 күндүн ичинде катыңыздар барып кайра аркага жооп ала аласыздар. Себеби орус тилинде алар котормочу издебейт. Кыргыз тилинде кат жазсаңыздар, өзүбүздүн тилибизде, алар котормочу чакырып, ошол жерде бир башка бир информациялар жок экенин текшеришип,
Андан соң анан кийин сиздин жакындарыңыздарга алып барып берет, ошо темир тордун аркасына түшүп калган болсо. Анан ал окуйт дагы катыңызга, анан ал дагы жооп жазат, кыргыз тилине жазса ал жоопту дагы котормочу менен которулгучу аңды ошо нарак берагы бир жумадан ашка созулуп кетет. Анан ошоларга ушу темир тордун аркасына кимдин жакындары түшүп калып, ушул жол жобосун билбей аткан болсоңуздар, ушу посылка берсеңиздер болот. Через ФСИН аркылуу ушу следователден разрешение алып, свиданияга жолугууга. Ошол ФСИН аркылуу же электронный очередтери бар, ошол очередке карасаңыздар болот, бирок аябай очередти ушунчалык темир торго түшүп калгандар көп болгондуктан очередти аябай көп. Ошон үчүн живой очередь менен дагы эртең менен эрте туруп барып, ошол жерге живой очередке туруп, алып барган ушу посылкаларыңыздарды дагы, ушул консерва дагы эмелерди албайт экен, жакшы упаковкаланган, ушул ичинде бир наркотик салып же телефон бирдемкелерди салынбай турган, ушундай ушу подозрение болбой турган нерселерди гана алып барып, кийим-кече, тамак-аш ошолорду алып барып берип турсаңыздар болот экен. Ушул бир гана ушул жолдорун гана бүгүн сураштырып биле алдым. Ошондуктан дагы кайталап кетейин, дагы да жакшылап угуп алыңыздар, өзүбүздүн жердештер ушуга окшогон алдамчыларга бир көбүрөөк чоңураак суммадагы бир неркени аз эле жумуш кылып көп акча аласың деген нерселердин бардыгын өзүңүздөр билесиздер. Бул деген нерселердин бардыгы ушул алдоочулук, мошенниктердин иши. Наркотиктин аркасын өзүңүздөр өтө жакшы билесиздер. Бул статья өтө оор, адам өлтүрүүдөн дагы оор жатат. Бул распространение наркотик болуп эсептелип кетет. Ошон үчүн аябай экият болсоңуздар, эч качан ушундай алдамчылардын торуна түшпөңүздөр. Ошон үчүн бүгүн бир аз маанайым жогураак, ар бир ушу өзүбүздүн кыргыздын жараны ушундай бир жаман бир балекеттерге кабылып калганда, ушул эне катары дагы ушунчалык ошол балдардын келечегине кыжалат болом. Ал мен бир алыстагы эле, сырттагы эле адаммын. Ал эми ошол темир тордун аркасына түшүп калып аткан балдардын ойлосоңуздар, ата энеңиздерди ойлоңуздар. Биринчи очередь бул ата энеге өтө чоң удар болуп эсептелинет. Сүйгөн жарыңыздар, бала чакаңыздарга деги койчу андан да чоң удар болуп эсептелинет. Ошон үчүн биринчи очередь ошол кызыкчылыкту ойлогондо ата энеңиздерди көз алдыңыздарга элестетиңиздер, балдарыңыздарды, сүйүктүү жараларыңыздарды көз алдыңыздарга элестетиңиздер дагы. Ушуга окшогон иштерге жакын жолобоңуздар. Колуңуздардан келсе өзүңүздөр дагы принимать этип, ушу бир стресс жазып же бир какой-то бир жыргайм же кайф алам деген нерседен ушунчалык алыс болсоңуздар, сиздерден өтө суранып кетем. Кыргыз элим, амандыкта калыңыздар.